Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып түрк туугандар тарткан эркин адам Саид Нурси аттуу тасманы көрөбүз. Анда эмесе тасма эмне жөнүндө экендиги сизге дагы кызыктуу болуп калган болсо баштай берели. Аллахты тааныган зынданда да болсо, сарайда ал бактылуу. Ооба достор, балким баламдын дарылануу убактысы ушул берекелүү айга туш келип, жаратканым бизге Рамазан айынын берекеси менен керектүү сумма чогулат деп жакшылык кылып жаткандыр. Ошондуктан керектелүүчү 200 000 доллар биз үчүн аябай чоң акча болгондугуна карабай, Алланын казынасы кенен экендигин билип толугу менен чогулат деген ишенимде турабыз. Анткени Алла Таала адамдардын жүрөгүнө сала турган болсо, ал сумманын эле чогулуп калуусу кеп эмес. Бул нерсеге былтыркы эле жылы кыргыз элим 6 миллион доллар чогулткандыгы үлгү десек болот. Андыктан достор, ушул берекелүү айда колуңуздардан келишинче кайрымдуулук кылып, баламдын айыгып кетүүсүнө себеп болуңуздар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. 1882 жылы кичинекей эле бала олтуруп алып Куран окуп жаткандыгын көрөбүз. Бир мезгилде анын китебине жалбырак келип түшүп, бала китепти жаап сыртка чыгат. Ошол убакта түнү окун болуп, ай тутулуп жаткан мезгил экен. Бир учурда баланын жанына апасы келип, жер титирей баштагандыгы байкалып, апасы коркуп кетсе, баласы апасын сооротуп: "Эч коркпоңуз апа, мен сиздин жаныңыздамын го" деп ошол учурда тоонун жарылып жаткандыгын көрөбүз. Ошол учурда тасма 1915 жылга өтүп, буга чейин тоонун жарылганын көргөн Саид Нурси чоң эле жигит болуп калгандыгын көрөбүз. Ал учурда дүйнөлүк биринчи согуш башталып, Осмон хандыгы Антанта биримдиги менен согушуп, жашынан ислам динине бекем болгон каарманыбыз согуш аралыгында жан жоокөрлөрүнө баян айтып берип, динибиз үчүн, эл жерибиз үчүн эч качан артка кайтпашыбыз керек деп согушка аттанууга шык берип турчу. Бул жолу Осмон жоокерлери чыгыш тарапта россиялык жоокерлер менен согушушуп, согуш аябай кандуу уланып, өкүнүчтүүсү түрк жоокерлери жеңилүү ызасын тартышат. Ошондуктан тирүү калгандар туткунга түшүп, аларды Россиядагы Кострама туткун бөлүгүнө жеткиришип, туткундардын арасында ислам аалымы каарманыбыз Саид Нурси дагы бар эле. Бул адам жанындагылардан динге бекем жана эр жүрөктүүлүк менен айырмаланып турчу. Ошондуктан алардын жанына орус аскер башчысы Николай Николаевич келген мезгилде башкалары дароо эле ордунан турушуп, бирок Николай ары бери басып ордуңдан тургунуң деп талап кылса дагы Саид ордунан кыймылдаган жок. Анда орус аскер башчысы дароо эле жини келип каарманыбызды өлүм жазасына тартат. Бирок Саид ал нерседен деле коркпой, мага 2 рекет намаз окууга уруксат бергиле деп суранып, намаз окугандан кийин өлүмгө даярданып, көзүн таңуудан дагы баш тартат. Бул сүрөттү карап турган аскер башчы Николай дароо эле атууну токтотуп: "Сен эмне өлүмдөн коркпойсуңбу?" десе, Саид жооп берип: "Мен жаратканымдын жанына баруудан эмнеге коркоюн? Мен динге бекем адаммын" десе, жараткан Николайдын жүрөгүнө ой салдыбай туруп, аны өлтүрүүдөн баш тартат. Ошентип 1917 жылы Россиядагы чоңчулдардын ызы-чуусунан тартип жоголуп, Саид туткундан чыгып Европа аркылуу Турцияга кайтып келет. Ал келип эле согушка чейинки аракетин улантып, Куранды изилдеп, жаштайынан ниет кылгандай медресе салуунун аракетин баштап, билгенин башкаларга дагы үйрөтүп, аалым катары аты чыга баштайт. Бирок арадан көп өтпөй эле 1922 жылы Осмон хандыгы жок болуп, Турция өзүнчө мамлекетке айланып, мамлекеттин жетекчилигине Ататүрк келет. Ал келип эле ислам аалымдарына кысым көрсөтүп, түрк өлкөсүн светтик өлкөгө айланта баштады. Ошондой кысым көргөндөрдүн бири дагы эле каарманыбыз Саид Нурси дагы болот. Бийликтегилер миңдеген молдолорду көтөрүлүшкө чыкты деген айып менен асып салышып, аалымдар тууралуу туура эмес маалыматтарды чыгарып, алар менен учурашпаштыгы керек. Анткени алар сүйлөп жатып эле башыңды айлантып салат. Сени маңкурт кылып эле динге киргизип коюшу мүмкүн. Ошондуктан Саид Нурси менен дагы учурашпагыла. Ал өтө коркунучтуу адам деген ушактарды чыгарышып, кээ бири буга ишенишсе, акылдуу адамдар ишенишпей, бул жөн гана жалган жалоо экендигин түшүнүп турушту. Ошондой болсо дагы Анкарадан бойрук келип, ар кайсы аймактын акимдери аалымдарды көзөмөлгө алыш керек деп айтылып, Саид Нурси дагы атайын даярдалган үйдө жайгашып, көзөмөлдө болуп калат. Бирок каарманыбыз баштагыдай мурдагыларга сабак бере албагандыгы менен өз алдынча илим алуусун токтотпой, Куранды үзбөй окуп, анан дагы медресе ачуу ниетин эч эле унуткан жок. Ал олтурган жерде медресенин сүрөтүн таяк менен тартып, буйруса ушундай мектептерибиз болот деп ниет кыла берчү. Бирок убакыттын өтүүсү менен ислам динине болгон кысым токтобой, буга чейин араб жазуусун колдонуп келген түрк өлкөсү эми башка тамгаларга өтмөк болот. Анан дагы сүйлөшүүдө адеп ахлак деген сөздү колдонбош керек деп тыюу салынып, бул жасап жаткан иштерине Европа өлкөлөрүн шылтоо кылышып, мисалы Европа динди таштап илимге өтүп аябай өнүгүп кетишти, биз дагы ошондой кылышыбыз керек. Жөн эле дин деп жүрө беребизби десе, бул сөздөр каарманыбыз Саид Нурсиге жетип, ал ошол учурда Англиянын бийлигинде турган адамдардын биринин сөзүн эстейт. Көрсө, ал убакта Англия Турцияны өздөрүнүн колониясы кылуунун аракетинде жүргөн экен.
Ошондуктан адамдарына кеңеш берип жатып, биз мусулмандарга Куранды унуттурушубуз керек. Алардан араб тилди алыстатып, ар башка тилде окута турган болсок, Куранды түшүнбөй калышат жана андан алысташат. Ортодо биримдиги жоголот. Биз аларды оңой эле колго алабыз деп сүйлөгөн жери бар экен. Демек биздин башчыларыбыз дагы бизди башкаруу үчүн динибизден алыстатып жаткан турбайбы? Бирок мен бул нерсеге жол бербешим керек. Мен Куранды кантип таштаймын деп өзүнө өзү убада бере баштайт. Бүткүл дүйнөгө далилдейм. Аллах күбө болсун. Далилдеп берем. Ошондуктан Саид аракетин күчөтүп, аны атайын көзөмөлгө алып жайгаштырган барлык айылынан илимге кызыккандарды чогултуп, аларга сабак бергенче Рисале Нур китебин баштап өзү сүйлөгөнчө окуучулар жаза баштайт. Ошентип каарманыбыз аракетин токтотпой арадан жылдар өтүп, Рисале Нур китеби араб тилинде жазылып өлкөнүн булуң бурчуна тарай баштады. Анткени бийликтегилер диндеги баалуулуктарды жоготууну аракет кылгандыгы менен көпчүлүк диндар адамдар ислам динин ачык болбосо дагы жашыруун бекем кармашчу. Саид болсо адат кылып окуучуларын ар дайым тоонун үстүндө чогултуп, жаман көздөрдөн алыс бололу деп сабагын ачык асманда өтүшөт эле. Айылдыктар болсо ар кайсы учурда каармандарыбызга тамак аш алып келип беришип, бирок Саид адатынча тамак ашты эч качан бекер албай акысын төлөп бермейинче кетирбейт болчу. Бул убакта бийликтин таасири күчөгөндөн күчөп жада калса, азан дагы араб тилинде эмес түрк тилинде жаңыра баштап, ал эле эмес адамдардын улуттук баш кийимин чечтирип, мындан кийин шляпа кийесиңер деген мыйзам жазылат. Анан да ошондой күндөрдүн биринде каармандарыбыз жашаган барлык аймагынын акимине Анкарадан адам келди. Ал адам өзүн Исмет деп тааныштырып, акимди дароо эле уруша баштайт. Биз бул молдону сенин көзөмөлүңө койсок, сен аны такыр эле көзөмөлдөбөпсүң го. Сен билесиңби, анын Рисале Нуру Анкарага чейин жетти, ал дагы араб тилинде экен. Азыр бизде араб тилин колдонуу токтотулган го, сен эмне эшек такалап жатасыңбы? Көзөмөлгө албайсыңбы деп урушуп, айылдагы күзөтчүлөрдүн бири менен тоого чыгып жөнөп, молдонун жасап жаткан ишин өз көзүм менен көрөйүн деп барышат. Алар барса, Саид адаттагыдай эле окуучуларын чогултуп алып жазуу менен алек болуп жатышкан экен. Муну көргөн Исмет дароо эле Анкарага кат жазып, жагдайдын баарын сүрөттөп, ал жактан буйрук күтө баштайт. Мени карагыла. Мындан ары сүйргүнгө айдалган молдо менен сүйлөшүүгө болбойт. Тыюу салынды. Ошентип көп өтпөй Саид Нурсиге тиешелүү адамдарды биринин артынан бирин камай башташып, түнү окумда Саидке дагы келип аны алып кетмек болушту. Анда каарманыбыз акимге кайрылып, мен эртелүү кеч бул күн келерин билгемин. Бирок мага бүгүнкү түндү ушул жерде өткөрүүгө уруксат бергениң. Эрте менен алып кетесиңер десе, алар макулдугун беришип, бирок аким Саидтен суранып, сизди алып кеткенде бул кийимиңиз менен алып кете алышпайт. Сураныч, башыңыздагы селдени чечиңиз десе, Саид аябай ачууланып, акимге кайрылып, мен сенин ата бабаң кийген кийимди кийип турамын го. Селдени чечиңер келсе, баш менен кошо алып салгыла десе, келгендер каарманыбыздын эр жүрөктүүлүгүнө аябай таң калып, таң атканда алып кетебиз деп ал жерден кетишти. Ошол түнү Саид Нурси уктабай түнү менен Алладан жалынып жалбарып сурап, "О жаратканым, дин душмандарына өзүң жетиштүүсүң" деп дуа кылат. Аллах ар нерсени сонун жасайт. Ла иллаха иллаллах. Ошентип акыркы бир нече жылы барлык аймагында өткөн алымды ал жерден алып кетишип, Спартадагы түрмөгө жеткиришип, арадан дагы бир нече убакыт өтөт. Ошол кезде бийликтегилердин каарманыбыз тууралуу сүйлөшүп жаткандарына күбө болобуз. Алар акыркы жылдары канчалык аракет кылып өлкөгө динсиздикти жайып, Саид Нурсиди жөн гана жөө жомокчу деп чыгарышып, бирок аракеттеринен тыянак чыкпай жаткан. Анткени каарманыбыз жөн гана дин алымы эмес, бардык илимдерде мыкты болчу. Ошондуктан динсиздер Кудай жок деп канчалык далилдерди жазбасын, каарманыбыз түрмөдө отуруп болсо дагы аларга жооп жазып, чыккан аңгемелери элге терең жайылып, жанагы динсиздер болсо Саид Нурсидин жообуна өздөрүнүн жообун бере албай дагы калышат. Анткени каарманыбыз өз кол жазмаларында Кудайдын бар жана бир экендигине илимий дагы далилдерди жазат эле. Ошондуктан бийлик тарабынан Саид Нурсиди өлтүрүүгө дагы аракет кылышып, бирок ага бир көрүнбөгөн күч жардам берип жаткандай, бул аракеттери дагы таш каппай калат. Ошентип 1943-жыл келип, Саид Нурсидин өмүрү түрмөдө өтүп, анын шакирттери дагы кошо камалып жада калса, Саид Нурсидин сөзүн туура көргөн кээ бир аскер башчылары дагы камала баштайт. Ошондой аскер башчылардын бири түрмөдө намаз окуп жатып көз жумган дагы учурлары болуп, Саиддин шакирттери айласы кетип кийимдерин чечип, ордуна костюм кийип, бирок ыйманы бекем Саид Нурси кийимин алмаштырууну ойлонгон дагы жок. Бул убакта ал каарып, каштары дагы муруту дагы агара баштаган болчу. Ислам аалымы түрмөнүн канчалык кыйынчылыгын көрбөсүн, сылыктыгын жоготпой, берилген тамактарынын ал жерде жашаган келемиштерге дагы бөлүшүп турчу. Ошондой учурлардын биринде каарманыбызды анын боорукерлиги өлүмдөн куткарып калат. Ага бир жолу тамак алып келишип, Саид адаттагыдай эле тамагына келемиштерге берип, бир мезгилде жанагы келемиш өлүп калып тамактын уулангандыгы билинет. Көрсө жакында боло турган сотко Саид Нурсиди жеткирбей эле өлтүрүүнү каалашкан экен. Бирок жараткандын каалоосу менен аалым тирүү калып, ал түрмөдө дагы жөнө турбай, жашыруун калем кагаз алып жазуусун токтотпой, аны менен кошо камалган шакирттерине түрмөдө дагы сабак берүүсүн улантып жатты. Ошентип сот отуруму башталып, каарманыбызды жазган китеби үчүн күнөөлүгө чыгара башташат. Көрсө бийликтегилер аалымга каршы эмне
шылтоо табышын билишпей, ал жазган Рисале Нур китебин бул китеп башаламандыкка үндөйт. Биз өлкөнү өнүктүрүүнүн аракетин көрүп илим билимге чакырып жатабыз. Бул адам болсо тескерисинче китеби менен адамдарды сабатсыздыкка чакырып, илимге жана техникага каршы экен деген айып коюлса, каарманыбыз сот отурумунда жооп берип, мен эч качан техникага өнүп өсүүгө каршы эмесмин, ал нерсени туура колдонсоң сага пайдасы гана тиет. Бирок аны туура эмес жакка колдонсоң зыянынан башка эч нерсени таппайсың. Бул жерде менин сөзүмдө акыйкат бар экендигин бардыгыңыздар эле билесиздер. Бирок сиздерди дагы түшүнөм, буйрукту аткарып жатасыздар. Эми кандай болбосун баары Алланын колунда, эмне чечим болбосун кабыл алганга даярбыз. Азыр болсо намаз убактысы болуп калды, мени кечирип коюңуздар деп сот болуп жаткандыгына карабай эле намазды таштабай чыгып кетип калчу. Болбойт. Соттун эрежесине туура келбейт. Каза кылыңыз. Жок, каза кыла албайм. Бирок бактыга жараша сот отуруму аяктап китеп эч кандай чагымчылдыкка чакырбайт экендиги белгилүү болуп, соттордун чечими менен Саид шакирттери менен эркиндикке чыгат. Ошол күндөн кийин аалымга эл арасында эркин адам деген ат коюлуп, ал эч качан динин байлыкка дагы бийликке дагы сатпайт жана дин душмандардын алдында сынып калбайт деп атак даңкы далайга кетет. Бирок сот эркиндикке чыгарса деле Саидти дагы деле көзөмөлгө алышып, аны Эмирдак аймагындагы эски үйлөрдүн бирине жайгаштырышат. Ошентип Саид Нурсинин бул жолку жашоосу аябай эскирип, жели баскан, кээ бир жерлери тешилип оңдоп түзөөгө муктаж болуп калган үйдө башталат. Каарманыбыздын шакирттери болсо ал кайда барбасын артынан эч эле калышпай, бул жака дагы келишип, устазына көмөк көрсөтүп сабак алуусун уланта беришти. Бирок бул мезгилде Саид 20 жылдан берки кысым жашоодон аябай чарчап, эгер динимде уруксат болгондо мен мындай жашоодон көрө өзүмдү өзүм өлтүрүүнү туура көрмөкмүн. Бирок өкүнүчтүүсү ал жолго бара албаймын, чыдагандан башка айлам жок. О жаратканым, мени эмнеге мынча сынадың деп сүйлөнүп аябай кейийт. Мындан да өкүнүчтүүсү каарманыбыздын үйү ар дайым көзөмөлдө болгондуктан ал жака шакирттери келип жаткандыктарын байкашып, өйдө тараптан буйрук алышып шакирттерди Саидке киргизбей анын үйүн кулпулап, буйрук боюнча сиз эми үй камагындасыз, эшикке такыр чыга албайсыз. Сизге дагы эч ким кирбейт деп шылдыңдагандай кылышты. Бул окуя көпкө созулуп, шакирттери устазына кире албай аргасы кетип, акырында жиндери келип арадан 15 күн өткөндөн кийин үйдүн дубалын сындырып киришет. Алар устазынын абалын көрүп, анын бир топ эле кыйналып калгандыгын байкашып, акыркы 15 күндөн бери аалымга суу дагы тамак дагы берилбегендигин билишти. Анда шакирттери аны тамактандыра башташып, бир канча убакыт сүйлөшүп олтуруп калышып, ошол учурда сырттан жоокерлер келип алардын дубалдан тешип киргендигин билишет. Анда бул маалымат бийликчилерге жетишип, алар Саид Нурсиди камаган сайын анын кадыр баркы көтөрүлүп жаткандыгын байкашып, Саид элдин баатырына айланып калды, биз башкача жол менен барып көрөлүчү. Балким аны биз дагы унутуп койсок, башкалар дагы унутуп калаттыр. Ошондо дин деген эскичилигин таратпай калат, балким таасири дагы азаят. Ушул аракетти жасап көрөлү деп каарманыбыз камалып олтурган үйдүн кулпусун алышып, эми сиз эркинсиз, каалагандай жашооңузду жүргүзө бериңиз деп айтышат. Ошентип каарманыбыз шакирттери менен жолугууга эч кандай тоскоолдук болбой, аалым дароо эле даават ишин баштап, шакирттерине мындай кысымдар эмне үчүн болгондугун айтып, 1922 жылы болгон окуяны эстейт. Көрсө ошол учурда Саид Нурси Ататүрктүн чакыруусу менен Анкарага барып, ага жолукса Ататүрк өзүнүн сунушун айтып, сиз мени менен катарлаш болуп иштеңиз. Үй, акча тарабынан эч кандай маселе болбойт, каалагандай беремин. Сиз эр жүрөктүүлүгүңүз менен өзгөчөлөнүп турат экенсиз, бирок бир маселе бар, ошого көнүшүңүз керек. Курандагы кээ бир учурларды, ичимдик жана кийим-кече тууралуу маселелерди жеңилдетишибиз керек. Башкача айтканда, Курандагы өкүмдөрдү өзгөртүшүбүз керек деген мааниде айтса, буну уккан Саид дароо эле баш тартып, мен бул нерсеге эч качан макул болмок эмесмин деп ал жерден чыгып кетип калыптыр. Көрсө ошол күндөн кийин Саид Нурсидин үстүнөн кысым башталган экен. Бирок ал кандай учурда болбосун дааватын эч эле токтотпой ар тарапка кат жазганга жетишип, Турциянын ар кайсы жеринде жашаган диндар адамдарга анын жазылган насааттары жетип, Саид Нурси тууралуу маалымат бул жолу чет элдиктерге дагы чыга баштайт. Ошондуктан бийликтегилер кайра чочулап, биз ага эркиндикти бергенибиз туура эмес болгон окшойт. Анын таасири мурдагыдан дагы күчөй баштады го, балким ал көтөрүлүш даярдап жаткандыр. Биз аны батыраак кайра колго алалы деп Саид Нурсиди 1948 жылы жан жоокерлөрү менен кайрадан эле камашат. Ла илляха иллаллах. Бул жолу аалымды руханий сындырабыз деп аны атайын суук жерге камашып, анан дагы шакирттердин үнүн Саидке угузуп кыйноого алышат. Алар каармандарыбызды көтөрүлүшкө даярдык көрдү деп камакка алышкандыктан, шакирттерди уртокмок алып курал жарактарды кайда бекиттиңер деп сабай беришет. Бирок шакирттери деле устазынан үлгү алышып, эч бири сынып калган жок. Ошондуктан түрмөнүн жетекчиси айласы кетип, булар такыр эле сөзгө келбеген немелер экен. Биздин кыйнообуздан эч эле майнап чыкпай турган болду го. Башка жол менен барсак кандай болот деп эле сүйлөшө башташат. Ошондой күндөрдүн биринде Саид Нурси сакалын алууга камданып жаткан эле.
Бир учурда ал жерге күзөтчү менен дарыгер келип колуңузга дары сайып коюшубуз керек деп айтып, каарманыбыз макулдугун берип, бирок эмнегедир дарыгерди күмөндүү карап калат. Ал ойлогондой эле дарыгер кеткенден кийин Саиттин колдоруна калтырак басып, ордунан кулап ошондо гана уус айылгандыгын түшүндү окшойт. Кандай болбосун каарманыбыз турууга аракет кылып, бирок такыр эле күчү жетпей, жаш кезиндеги эң биринчи камакка алынган мезгилиндеги атасынын сөзүн эстейт. Hiç unutma. Senin maksatın İslam için. Бактыга жараша ал жерге шакирттери келип калып устазын аман алып калышып, бул окуядан көп өтпөй эле каармандарыбызга каршы эч кандай далил жок болгондуктан бул жолу дагы түрмөдөн аман эсен чыгышат. Ошентип мындай көрүнүштөрдөн кийин өлкөдө саясат өзгөрүп, дин кармагандарга кысымдар токтоп, акыр аягы каарыганда гана эркиндикке жеткен Саит Нурси Барлага кайтып келгендигин көрөбүз. Аны айылдыктар кубаныч менен тосуп алышып, буга чейин душмандык кылып жүргөндөр дагы доско айланышып, Саит Нурси эл алдына чыгып, мага ким кандай душмандык кылса баарын кечирдим, Алла дагы аларды кечирсин. Сырткы душман менен күрөшүш оңой, сен аны көрүп билип турасың. Эң коркунучтуу бул биздин ички душманыбыз, аны байкабай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан биздин сырткы күрөшүбүз токтогондугу менен ички нафсибиз менен күрөшүбүз эч качан токтобойт. Мен кыйын абалда жүргөндө кучагына кыскан Барлага келгендигиме кубанычтамын деп айтып, тасма аягына чыккандыгы белгилүү болуп, ислам аалымы үммөт үчүн өтө чоң мээнет кылган. Кандай жагдай болбосун дээрлик 6000 беттен турган Курандын түшүндүрмөсүн жазып кеткен Саит Нурсидің мүрзөсүн көрөбүз. Тарыхыбызда бизге дин жетүү үчүн тоскоолдукка карабай аракетин токтотпогон ата бабаларыбыз өткөндүгүнө карабай, азыркы учурда биз эч кандай тоскоолдугу жок деле намазыбызга бекем боло албай жүргөндүгүбүз өкүндүрөт. Андыктан достор, ушул орозо айы балким бизге берилип жаткан мүмкүнчүлүк экендигин унутпай, жакшыга жанашып көбүрөөк дуба кылып, ыйманга сугарылалы. Эми достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан дагы кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, орозонун урматына кайрымдуулук кылууну дагы унутпаңыздар.